Саламатсыңарбы? 8-класс окуучулары кыргыз тили сабагыбыз баштайбыз. Силер менен биз бүгүн жат жазуу жазабыз. Түшүндүрмөлүү жат жазуу. Сабагыбыздын темасы ысык көл жергебиздин бермети. Жат жазуунун жолдорун билебиз балдар. Абзац менен баштайбыз. Биздин эң чоң көл ысык көл. Ал жерге жайында туристтер, эс алуучулар келип, ден соолугун чыңдап кетет. Көлдө балыктар көп болчу, бирок алар азайгандан азайып баратат. Мындан 150 жыл мурда келген саякатчылар балыктардын шунчалык көптүгүн, аларды учтуу нерселер менен сайып ала бергенин жазат. Ал кезде жээктеги чычырканактардын арасында түлкү, коён, кыргоол өтө көп болгон. Азыр алар азайды. Ысык көлгө арт тарабынан Жыргалаң, Түп, Каракол, Чоң Кызыл суу, Жуку, Барскоон сыяктуу чоң дарыялар куят. Бирок бир да суу агып чыкпайт. Таң кыларлыгы көл толуп кетпейт, кышында да тоңбойт. Уламыш боюнча бул жерде чоң шаар болуп, аны суу басып, ошондон көл пайда болуп деп айтылат. Тарыхый маалыматтарда Туз көл деген аты да болгону маалым. Көлдүн түпкүрүндө жана тегерек четинде жылуу булактар өтө көп. Алар адамдардын ден соолугу үчүн абдан пайдалуу. Ысык көл Кыргызстандын бермети. Ал бизди бүткүл дүйнөгө таанытып жатат. Балдар, текст боюнча тааныштыңар. Тексттеги тыным болгон жерлерде тыныш белгилерди коебуз. Тексттеги татаал сөздөрүбүз: Жыргалаң, Түп, Каракол, Чоң Кызыл суу, Жуку, Барскоон сыяктуу сөздөр. Анда жазып, WhatsApp аркылуу мага таштайсыңар.